Урматтуу мусульман бир тууганым, Рамазан айы бул Куран түшүрүлгөн ай. Рамазан айында кылынган ибадаттардын сооптору көбөйтүрүлүп берилет. Ошого биз өтө сооптуу болгон, таразада сообу оор болгон амалдарга маани беришибиз керек. Эгерде биз өтө сооптуу болгон амалдарды Рамазан айында аткара турган болсок, анын сообу андан сайын эселентип көбөйтүрүлүп берилет. Мына ошол амалдардан бул Куран окуштук. Куран окуу тилибизге өтө жеңил амал. Бирок Аллах Тааланын астында анын сооптору көбөйтүлүп берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам өзүнүн бир хадисинде айтат: "Мен qara'a harfan min kitabillahi." Ким Аллах Тааланын китебинен, Курандан бир тамга окуй турган болсо, "Фалаху бихи хасанатун." Буга бир жакшылык берилет. "Вал хасанату би ашри амсалиха." Ал эми бул жакшылык 10 эсеге көбөйтүлүп берилет. "Ла aqulu alif lam mim harf." Мен алиф лам мим бир харф деп айтпаймын. "Валакин алифун харфун, ва ламун харфун, ва мимун харфун." Бирок алиф өзүнчө тамга, лам өзүнчө тамга, мим өзүнчө тамга дейт. Ар бирине өзүнчө жакшылык сооп берилет. Ар бирине 10дон сооп аласың дейт. Демек, Курандан биз 3 тамга окуган болсок, анда бизге 30 сооп берилет экен. Ал эми баштан аяк Куранды хатмыды кылсак, биз канча деген сооптордун астында калабыз. Ошого урматтуу мусульман бир тууганым, бул айда таразабызды толтуруп алалы дей турган болсок, көп сооптордун астында калалы дей турган болсок, анда көп Куран окушубуз керек. Орозо адам Куранды Рамазан айында көп окуусу бул мустахаб болуп эсептелинет. Жок дегенде эле биз Рамазан айында бир ирет болсо дагы Куранды баштан аяк хатмыды кылып чыгышыбыз керек. Бул ар бир орозо адам үчүн мустахаб. Өзгөчө Куранды көп окуштук, көп кайталаштык. Эгерде Куранды баштан аяк окуп чыгууга кудуретиңиз жетпей турган болсо, анда бир сүрө билесизби, 2 сүрө билесизби, 3 сүрө билесизби, канча сүрө билсеңиз дагы ошону кайра окуштук. Бул инсанды өтө бир соопторго жеткире турган амал. Жана ошондой эле урматтуу мусульман бир тууганым, Куранда кээ-бирки сүрөлөр бар, кээ-бирки аяттар бар. Аллах Таала мына ушундай буларга артыкчылыкты берип койгон. Мына ошол сүрөлөргө дагы маани берип окуй турган болсок, алардын сообу андан сайын бизге көбөйтүлүп, күчөтүлүп берилет. Мына ошол сүрөлөрдөн бул Фатиха сүрөсүн көп окуштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam Фатиха сүрөсү бул Уммул Куран деген, Курандын энеси деген, Азамул Куран деген, Курандын эң улуусу деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam Абу Саид радиаллаху анхуга ушундай айтат: "Эй Абу Саид, мен сага ушундай сүрө үйрөтөмүн, ал Курандагы эң улуу сүрө" дейт. Ошондо кайсыл дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam не дейт? "Хия саб'у маthaniya. Алхамдулиллахи роббил аламин." Алхамдулиллахи роббил аламин сүрөсү, Фатиха сүрөсү, ал Курандагы 7 аят. "Вал Куранул азимул лази утитуху." Курандагы эң улуу сүрө мага берилген деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam Фатиха сүрөсүн айтат. Демек, Фатиха сүрөсү Курандагы эң улуу сүрө. Фатиха сүрөсүн жок дегенде биз күнүнө 3-4 жолудан кайталап турушубуз керек. Андан кийинки дагы улуу аяттардан бул Аятал Курсуни. Аятал Курсуни дагы көп окуштук. Өзгөчө ар бир парыз намаздан кийин окуп, андан кийин туруштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салlam айтат: "Мен qara Aятал Курси fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil janna illa an yamut." Ким ар бир парыз намаздан кийин Аятал Курсини окуп жүрө турган болсо, анын бейишке кирүүсүнөн өлүм гана тосуп турат дейт. Эгерде каза боло турган болсо, бул адам бейишке кирет.
анын күнөөлөрү кечирилет, анын сооптору таразадан оор чыгат, анын эсеп кысабы жеңил болот, ал сирот көпүрөсүнөн өтө алат, ал адам дозокко кирбейт, ал түзмө түз бейишке кирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир намаздан кийин аят-ал курсини окуп жүргөн адам мына ушундай болот дейт. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, аят-ал курсини окуп коюштук биздин тилибизге жеңил. Биз буга жалкоолук кылбастан, ар бир намаздан кийин таштабастан окуп жүрүшүбүз керек. Өзгөчө Рамазан айында бейиштин эшиктери ачылган ай болот. Муну биз таштабастан буга дагы бекем болушубуз керек. Жөнөкөй болсо деле окуй беришибиз керек. Сөзсүз намаздан кийин эмес, ар дайым ушул аят-ал курсини кайра-кайра кайталап окуп жүрө турган болсок, бунун ар бир окулган таңбасына сооп да калабыз. Ошо менен биргеликте эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жогоруда айткан хадистин фазилетине дагы ээ болобуз. Андан кийин Табарак сүрөсүн көп окуштук. Табарак сүрөсү бул инсанды кабыр азабынан сактай турган сүрө. Табарак сүрөсү бул инсандын күнөөлөрүнө кафарат боло турган сүрө. Табарак сүрөсү бул өз ээсине истигфар айтып турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Суратун фил Куран". Куранда ушундай сүрө бар, 30 ая, 30 аяттан турат. Тастагфиру ли сахибиха хатта югфар лаху. Ал күнөөдөн кечирилип, күнөөлөрүнүн баары төгүлүп, таптаза болуп калганга чейин ага истигфар айтат дейт. Ал Табаракаллази биядихил мүлк, Табарак сүрөсү мүлк сүрөсү деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берет. Демек урматтуу мусулман бир тууганым, Табарак сүрөсүн көп окуштук. Өзгөчө жатаар алдында окуштук. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким жатаар алдын Табарак сүрөсүн окуй турган болсо, аны кабыр азабынан сактайт деп пайгамбар бизге баяндап берген. Андан кийинки бул Бакаранын акыркы 2 аятын Амана Расулу окуп жүрүштүк. Өзгөчө эрте менен кечинде окуп жүрүштүк. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен кара хатайни аятайни мин ахири суратул Бакара фи лейлатин кафатаху". Ким Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуй турган болсо, ошол түнү ага жетиштүү болот деген. Алымдарыбыз айтат, жетиштүү болот деген бул түнү бою тахажжуд намаз окуусуна жетиштүү болот деп айтышкан. Алымдарыбыз айтат, бул адамды ошо шайтандардан, жиндерден сактап коюуга ушул сүрө жетиштүү болот деген. Алымдарыбыз айтат, мына ушул кечкеси ошол адамга сооптон мына ушул жетиштүү болот деген. Амана Расул бул 2 аят. Бакаранын акыркы 2 аяты. Ушуну биз эрте менен кечинде окуп кое турган болсок, же күндө күндүз болсо деле тилибизге алып окуп жүрө турган болсок, бизге мына ушундай сооптордон жетиштүү боло турган аяттар экен. Биз мындан гафилетте калбастан муну дагы окуп жүрүшүбүз керек. Андан кийинки кыраату суратул Ихлас. Ихлас сүрөсүн окуштук. Ихлас сүрөсү бул Курандан 3/1 бөлүгү. Ким Ихлас сүрөсүн окуй турган болсо, Куранды толук хатмыды кылып чыккандай соопко ээ болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кара би кул хуаллаху ахад". Ким кул хуаллаху ахад сүрөсүн окуй турган болсо, Ихлас сүрөсүн окуй турган болсо, "Факаннама караа мин сулусил Куран". Курандын 3/1 бөлүгүн окуганга барабар дейт. Курандан 3/1 окуганга тең болот дейт. Демек, ким Ихлас сүрөсүн 1 ирет окуй турган болсо, Курандын 3/1 бөлүгүн окуган соопко ээ болот. 2 жолу окуй турган болсо, Курандан 3/2 бөлүгүн окуганга тең болот. 3 жолу окуй турган болсо, Куранды толук катмыда кылгандай соопко ээ болот. Ошондуктан Кул-Хуаллаху сүрөсүн дагы биз көп кайталап окуп жүрүшүбүз керек. Муну тез эле окуп коесуз. 1 мүнөттүн ичинде деле окуп бүтүп коюшуңуз мүмкүн 1 ирет. Ошондо 3 мүнөттө эле сиз Куранды катмыды кылып чыгып атасыз. Ал эми 1 сааттын ичинде канча ирет окуп чыгасыз? Куранды канча ирет катмыды кылды деген соопко ээ болосуз. Ал эми Куранды 1 эле катмыды кылсаңыз канча деген сооптордун астында каласыз. Өзгөчө Рамазан айында окуй турган болсоңуз, мунун сооптору эселетип, көбөйтүлүп берилет. Өтө бир маани бере турган, бир назар сала турган амал. Ихлас сүрөсүн барыбыз жаттаганбыз. Тилибизге жеңил. Басса турса, ушуну окуп жүрө бериш керек. Андан кийинки дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кара кул хуаллаху ахад", ким кул хуаллаху ахад окуй турган болсо, хатта яхтимаха,
аны толық оқи тұрған болса ашра марратин дейді. 10 рет оқи тұрған болса ошентип баналлаху лаху қасран фил жанна. Аллах Таала бейіштен аға бір сарай тұрғызып қояды. Бейіштен ал үшін үй құрып қояды дейді. Демек, Кул Халаqa сүресін 10 рет оқыштық. Бұл бейіште сізге үй құрылып қоюсына себепкер болады екен. Әлбетте сіздің бейішке кируіңізге себепкер болады. Анткени бейіштен үй құрылды деген бұл ошол үйгө сизди жашасын деп курулат. Ошол үйгө сиз бейишке кирмен сайын ал үйдөн жашай албайсыз. Бул деген сиз бейишке кирдиңиз деген сөз. Ошондо Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху иде Estagfirullah ya Rasulullah. Анда болса мен бұл сүрені көп оқимын дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарымыз айтады: Аллаху акбар ва атияб. Аллах Таала саңа дагы соғын көбөйтүп бере берет. Бейиште касырыңыз, сарайыңы дагы көбөйтүп бере берет. Жана саңа жакшы сооптор бере берет деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге баяндап берет. Андай урматтуу мусулман бир тууганым, Кул я айюхал кафирун сүрөсүн окуштук. Бул Курандын 4төн 1-ине барабар деген. Ким ушул сүрөнү бир рет окуй турган болсо, Куранын 4төн 1-ин окуган соопко ээ болот. Ал эми 4 жолу окуй турган болсо, Куранды толук окуп чыкты деген соопко ээ болот. Мына ушул сүрөнү дагы көп кайталап окушубуз керек. Өзгөчө бул сүрөнү жатар алдын окуп чыга турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол адамды ширикке түшүп калуудан, Аллах Таалага башка бирөөнү шерик кылып коюудан Аллах Таала сактайт деген. Демек, бұл сүрөгө дагы биз маани беришибиз керек. Андан кийинки Кахф сүрөсүн окуштук. Бул дагы өтө берекелүү болгон сүрө. Адамга нур бере турган сүрө. Бул дүйнө болсун, же акыретте болсун, адамга нур берүүчү сүрө. Инсандын кабырын нурдантуучу сүрө. Эртең кыямат күнүнүн караңгылыгында адамга нур берүүчү болгон сүрө ушу Кахф сүрөсү эсептелинет. Кахф сүрөсүн дагы колдон келсе толук окуш керек. Болбой турган болсо, алдыңкы аятын жана акыркы аятын окуп коюш керек. Ага дагы болбой турган болсо, Кахф сүрөсүнөн жок дегенде эле бир 10 аят окуп жүрүш керек. Бул өтө фазилеттүү амал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ким Кахф сүрөсүнүн алдыңкы аятын окуй турган болсо, же акыркы аятын окуй турган болсо, анын бутунун астынан башына чейин нур болот дейт. Ал эми ким Кахф сүрөсүн толук окуй турган болсо, ал асман жерди нурга толтурат дейт. Пайгамбар саллаллаху дагы айтат: ким Кахф сүрөсүнөн 10 аят жаттай турган болсо, осима минат даджал, ал даджалдан корголот, даджалдан сактанат дейт. Кыямат күнүнө жакын даджал деген чыгат. Бул өзүнү кудаймын деп адамдарга сыноо иретинде, фитна иретинде чыгат. Ким даджалга эриши турган болсо, ал динден чыгып кетет. Мына ошол учурда имандуулар сактанышы өтө кыйын болуп калат. Мына ошол пайгамбар айтып атат: ким Кахф сүрөсүн окуп жүрө турган болсо, ошол даджалдын фитнасынан сак болот деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Андан кийинки дагы бул Бакара сүрөлөрүн жана Али Имран сүрөлөрүн толук окуп жүрүштүк. Бул дагы инсанга кыямат күнүндө нур боло турган жана бул дүйнөдө анын үйүнөн шайтандарды качыра турган, анын үйүнө береке алып келүүчү амал болуп эсептелинет. Сүрө болуп эсептелинет. Бакара сүрөсүнө, Али Имран сүрөсүнө дагы өзгөчө маани беришибиз керек. Жалпысынан айтканда эле Куранды толук катмыды кылыштык. Курандан кайсы сүрө болсо дагы инсан өзү билген сүрөсүн окуй бериштик. Бул өтө бир оор соопторду инсанга насип кылат. Аллах Таала Рамазан айында барыбызга улуу соопторду насип кылсын, жакшы сооптуу амалдарга бизге тафик берсин жана күнөөлөрдөн кечирип бизди тазаласын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.